أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرحا قالتا آتينا طاعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوهى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Айтқын эмнеселер жерди 2 күндө жараткан Аллага каршы чыгасыңарбы? Жана ага шерик кошосуңарбы? Мына ошол Раббул Аламин. Ал жердин бетиге тоолорду орноштурду. Жана жерге береке берди. Жана 4 күндө бүт ырыскылардын баарына тегиз таркатты. Мына ушул суроочулар үчүн сурагандарга толук жооп. Кейін асман жаратканга ниет кылды. Вахия духан ал асман түтүн эле айтты асманга жерге экөөң баш ийген абалда же баш ийбеген абалда келгиле деп. Алар айтышты биз баш ийген абалда келдик деп. Асманды 2 күндө 7 кабат кылып жаратты. Ар бир асманга өзүнүн буйругуну берди. Жана биз жашаган асман дүйнөсүнү чырайлуу кылдык, чырактар менен жана аны сактадык. Мына ушул билүүчү күчтүү Алланын тагдыры. Эгер алар баштарса айткын мен силерге Ад менен Самудка келген чагылган азабы менен коркутамын деп. Аларга пайгамбарлар келди, алардын артынан бир гана Аллага сыйынгыла деп.
Алар айтышты, эгер Роббибиз кааласа бизге фериште түшүрмөк, биз силер алып келген нерсеге ишенбейбиз дешти. Ал эми Ад, алар жердин бетинде эч бир акысы жок эле кибирленди. Алар айтышты, бизден өткөн күчтүү жок деп. Алар көрүшпөйбү? Алар жараткан зат Аллах алардан өтө чоң күчтүү. Ал биздин аяттарыбызды инкар кылышты. Аларга биз жибердик берекесиз күндөрү, суук шамалды, борошонду. Бул дүйнөнүн азабын тартыруу үчүн, ал эми ахиреттин азабы өтө коркунучу азап. Аларга эч бир жардам кылынбайт. Ал эми Самуд, аларга биз хидаятты көрсөттүк, бирок алар сокур жолду тандашты, жакшы көрүштү. Аларды дагы коркунучу азап аларды каптады. Алардын кесип кылган амалдары себептүү. Ал эми иман келтирип, такбалуу болгон адамдарды биз сактадык. Fussilat сүрөсүнүн 9-аятынан 18-аятка чейинки аяттар. Биз өткөн сабактарда Fussilat сүрөсүн баштаганбыз. Хамим саждада айтылат ушул аят 9га чейин аяттарды окуганбыз. Бүгүнкү сабак иншалла 9-аяттан 18-аяттар. Бүгүнкү сабактын негизинде башындагы аятта Аллах субхана ва таала мына ушул жер менен асмандын жаралышын баяндап атат. Жер менен асманды кантип жараткан Алла таалам, кандай болгон, башында кандай болду, кандай жаратты, канча күндө жаратты. Мына ушуну Аллах субхана ва таала ушул аяттарда баяндап атат. Биринчи аятта Qul a'innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmin. Эмне силер инкар кыласыңарбы ушундай затка ал жерди 2 күндө жаратты. Wa taj'aluna lahu andada. Жана ушул Аллага силер шерик кыласыңарбы? Залика раббул аламин. Ал раббул аламин. Бардык неменен аламдардын Раббиси Аллах деген аят. Бул аятта Аллах субхана ва таала жерди 2 күндө жараттым деп атат. Кийинки аятта самаватты 2 күндө жараттым деп атат. Көрдүңөрбү? Жалпысынан алганда Аллах субхана ва таала биз жашап аткан жер шарыны, асманды, дүйнөнүн бардыгын 6 күндө жараткан. Халакал арда ва самават фи ситтати айям. Куранда Алла айтат: фи ситтати айям. 6 күндө мен жараттым деген аят бар. Бул жерде Аллах субхана ва таала ошол жаралышты 2 күндөн бөлүп атат. Бөлүп айтып атат. Аллах субхана ва таала биринчи жаратканда жерди жараткан. Жерди 2 күндө жараткан. Фи яумейн. Халакал арда фи яумейн. Жер 2 күндө жараткан. 2 күндө жараткандан кийин Аллах субхана ва таала сумма става иля сама. Кийин асманды жараткан. 2 күндө асман жараткан. 2 күндө асман жараткандан кийин калган 2 күндө Аллах субхана ва таала кайра жерди толтурган. Жердин ичиндеги аз аяттар келет, жердин ичиндеги адамдарга, жашаганга мас кылып, жашаганга ыңгайлуу кылып, Алла таалам жердин бетиндеги бүт махлукаттарды кийин 2 күндө жараткан. Жалпысынан ошондо 6 күндө Аллах субхана ва таала асман жерди жараткан болуп эсептелет. Түшүнүңөрбү? Фи ситтати айям бул жалпы. Ал эми Кур'ан-ы Керимде башка жерде келет. Ал жерден кээ бир уламалар, кээ бир адамдар ойлоп калышы мүмкүн. Биринчи асман жаралган, кийин жер жаралган деп түшүнгөндөр да бар. Бирок бул түшүнүк туура эмес. Биринчи жер жаралган, кийин асманды 2 күндө, кийин кайра жерге кайткан. Түшүнүңөрбү? Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала Ван-Назиат сүрөсүндө айтат: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها дегенде асмандан кийин жер эмес. Бул 2 күн жаралган. Жаралгандан кийин асман, андан кийинки неде 2 күндө والأرض بعد ذلك دحاها. Андан кийин 2 күндө Аллах субхана ва таала жерди толук инсандарга, жаныбарларга жарайтылган кылып берген деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимден билинет, Аллах субхана ва таала асман жерди 6 күндө жараткан. Бирок күн деген эмне дегени балдар? Билип алгыла. Ал вакытта асман жер жок болсо күн кайда болот? Низамы шамс жок. Ошон үчүн күндөн мурат эмне деген суроо турат. Кээ бир уламалар айтат, күндүн манасы бул Куранда айтылган вакыттарды айтышат.
Kur'an-ı Kerim'de yevm degen nesenin miqdarını Kur'an'da Allah Teala iki türlü bayanlagan. Bir yerde aytat miqdaruhu alf seneti mimma ta'udun. Alf seneti mimma ta'udun degen ayet var. Fi yevmin kana miqdaruhu alf seneti mimma ta'udun. Bir kundu Allah Teala miqdarını 1000 yıl dep atat. Oşon üçün Kur'an-ı Kerim'deki yevm degen bir manası meken 1000 yıl. İkinci yerde Ma'arij'e kelgende Allah Teala kanday deydi? Ta'rucul melaiketu ve ruhu ileyhi fi yevmin kana miqdaruhu 50.000 sene. Bu yerde 50.000 yıl dep atat. Oşon üçün yevm degen söz bu Kur'an'ın özüne atıgan bolsak, bu 1000 yıl, 50.000 yıl dep atat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yerdi jaratkanda 6 kun degeni, bir günüm ne? Azırgı bizim alganda 1000 yılga toora kelet. 50.000 yılga toora kelet degen söz. Allah Teala özü bilen kanday eken. Oşon üçün köp ulamalardan bir cemaati oşol wagt eske alat dagın, anda bul jaralışım ne oldu? Uzun möhnöttü Allah jaratkan bolat. Uzun möhnöttü Allah Teala jarattı. Bugün günde dagı okumuşturlar izildep durup, asman jerin jaralıştan aldın köp wagt al dayardanıp turganын aytat. Dayardanıp oşo çiki awalında turganını bayandayt. Anda dele uşul jer şarыбыз asmandын uşul ayatlar negizinde köp jul Allah Teala birinci аны adam balasına, janawarlarga ыңгайлуу kılıp jaratkanga şart tüzü berdi деген söz aytılат. Demek Kur'an-ı Kerim'den bilinет жердин şары, asman, бүт dünyanın. Jer asman degende balдар bul жалпы kainat. Bardyk dünya. Allah'dan başka mahluktun bardığı degen söz. Bu istilah halakal arsamavat bu istilah gana. Asman jerde aytılат. Asman jer emes, жалпы dünya planetanın бүт bары kamtıyt bardığını Kur'an düşünüp aytat. Oşon üçün ne oldu? Bir manası Allah Subhanahu wa Ta'ala uşunu jaratkan al bir günü kebir ayatlardan bilinet kana miqdaruhu alf sene. Fi yevmin kana miqdaruhu alf sene. İkinci ayattan bilinet fi yevmin kana miqdaruhu 50.000 sene. 50.000 sene degen 50.000 yıl degen söz. Allah a'lam, Allah özü bilet. İkinci taife mufassirinler aytat Allah Subhanahu wa Ta'ala murat biyette künden murat yevm degenden bu uşul ele kun deydi. Uşul ele kun deydi. Bu degen Allah Teala'ga ba'id emes. Biroq Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın kudreti uşunday güçlü. Allah Teala bir de seni irada kılam dese ay yaqula lehu kun feyekun. Kun feyekun. Bol dese oşol zaman bolat. Asman jerde Allah Teala bol dese oşol zaman bolat jaratkan. Biroq Allah Subhanahu wa Ta'ala asman jerden jaratkan jok. Tedricen jarattı. Tedricen degen akırın Allah Teala jarattı. Oşol adam zatına bastap ne kılıp atat? 6 günde akırın Allah Teala jarattı. Oşon üçün Allah Teala'nın kun feyekun degen sıfatı da var. Biroq Allah Teala anda kılgan jok. Allah Teala Rabbul Alamin degen sıfat kelip atat. Rabbul Alamin degenden bilinет. Allah Teala Rabb. Rabb degen nesi degen? Rabb degen bir neseni akırın tarbiyalaganda aytat. Biz barımız Rabbul Alamin deyiz. Elhamdülillahi Rabbil Alamin deyiz. Jalpı dünyanın bardığını Allah Teala ne başkarıp durat. Bardığının Rabbisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Şunun için Rabbul Alamin degende bilindi. Rabbul Alamin, Rabb degen sıfatты alıp geldiğinde Rabb ne kılat? Bir neseni bir zamatda emes. Akırın barıp oşol nesige kamalına yetkizet. Toluk yetkizet. Şunun için Allah Subhanahu wa Ta'ala bu jerde ne kıldı? Asman jerdi ne 6 günde akırın jarat berdi. Demek bu dünyada balдар yaşaoda bir nese bir zamatda bolbaydı. Talim berip bizge. Dünyanın jagalaşından bizge talim berip bu asta bola turgan nerse. Asta barıp oşol dengele jetet. Bir zamat derece bir dep dem salıp koysa ele özgörüp kalbaysın. Aga wagt gerek. Barıp anan sen oşol dengelge kamalga jetesin degen söz. Bir zamatda kılat degen nese jok. Çünkü sallal hayk rakatayn yantazir wahid degen bar. Desingер Araplar aytat, 2 rekatni maqsud okular, asmanda qara vahin kütkönдөр bar deydi. Anday bolbaydı. Sen avliya olsağındagın akırın bar bulasın. Çünkü bir kamalga jetseň dagın dünyavi kamal, dini kamal, al akırın şey'en bar bitesin. Allah Subhanahu wa Ta'ala şoň üçin asman jerdi ne kıldı? Jarattı, akırındyk menen jarattı. Bolbosam Allah Teala tolluk kudretli zat. İza arada şey'en en yekule lehu kun feyekun. Bes. Bol dese al bolat. Demek Allah Teala anda kılgan jok. Ne üçün? Sebebi al
Zalika Rabbul Alamin. Al Rabbul Alamin. Rabb degen kim eken? Parvardigar, Rabbul Alamin. Al bir nersени akырын тарбиялайт. Ошон үчүн акырын кетиш керек. Акырын камалга жеткен адам ошол туура болот. Ошол сүннөткө муафик болот. Алланын сүннөтүгө да муафик болот. Асмандан түшүп калган, асманга чыгып калам деген ошол заматта, бир заматта бул туура эмес нерсе. Туура эмес нерсе. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Алла Таала айтты: "Кул аиннакум латакфуруна биллади халакал арда фи яумейн." Эмне силер инкар кыласыңарбы? Ушундай затка ал ушул жерди жаратты фи яумейн, 2 күндө. Ва тажалуна лаху андада. Жана Аллах не кылды? Жана Аллага шерик кыласыңарбы? Залика Rabbul Alamin. Ал Rabbul Alamin. Ага шерик кылганга болбойт. Аллах Субхану ва Таала бир нерсени ушинтип жараткан Rabbul Alamin, ага эч кимди шерик кылган болбойт. Себеби Аллах Субхану ва Таала асманды, жерди жаратканда, эми кайнатын жаратканда бир заррага дагы муктаж болгон эмес жаратканга, бирөөгө. Бүт баары Алланын халкы. Түшүнүңөрбү? Бүт баары Алланын халкы, бир зарраны башка бир Кудай дейбиз, башка нерсе дейбиз жараткан эмес. Ошон үчүн зарра кичинекей биз көрбөгөн бүт баарыны Алла жараткан. Ошону айтты: "Залика Rabbul Alamin." Ага эч бир шерик кылганга болбойт. Демек, бул аяттан биринде Аллах Субхану ва Таала эмне кылган экен? Жерди, биз жашап аткан жерди 2 күндө жараткан. Анан не болот? "Ва жа'ала фиха равасия мин фawqiha ва барака фиха ва қаддара фиха aqwataha fi 4 ayyam саваан лиссаилин." Кейинги аятта Аллах Субхану ва Таала жерди баяндап атат. "Ва жа'ала фиха равасия." Алла Таала жерге не кылды? Тоолорду казык кылып какты дейт. Тоолорду казык кылып какты дейт. Аллах Субхану ва Таала жерди жаратканда жер харакатта болгон, кыймыл аракетте болгон, кыймылдап турган. Адам баласыга, жаныбарларга жашаганга мүмкүн болбогон. Ушундай тез аракетте болгон. Анан ошону Аллах Субхану ва Таала токтотуш үчүн тоолорду мык кылып каккан. Мык кылып каккан ушул тоолор аркылуу Аллах Субхану ва Таала жердин кыймыл аракетин сактап турат. Азыр деле жер титирейт Алла сактасын, жер титирегенде жашоо болбой калат. Бир мүнөткө жетпеген деле титирегенде деле кыйрап кетет баардыгы. Мүмкүн эмес. Ошондон караганда көп эсе, 1000 эсе катуу кыймыл аракетте турган жерди Аллах Субхану ва Таала өзүнүн рахматы менен ошо инсандар үчүн, жаныбарлар үчүн не кылган? Равасия, мык кылып каккан тоолорду. Равасия деген сөзүн өзүнүн маанасы балдар, бул баягы кеме болот го. Кемени токтоткондо, кеме толкунда алып кетпесин деп, чоң бир оор темир болот. Ошону сууга түшүрөт, чөктүрөт. Ал барып туруп, ошол менен кармап калат кемени. Кеме эми кыймылдабай туруп турат. Асыл лугатта ушуну айтылат. Түшүнүңөрбү? Чоң темир болот, ал сууда турат. Ушуну айтылат. Ва жа'ала фиха равасия дегенде, мындан максат ошо темирден максат тоолорду жерде. Алла Таала эмне кылды? Ошо тоолорду мык кылып какты. Тоолду биз көрүп атабыз, канча бийик болсо, анын тамыры ошого караганда 2 эсе, 3 эсе көп. Эң бийик тоо болсо, канча километр? Ошонун тамыры ага караганда 2-3 эсе көп астында. Ушул жерди биз үчүн Аллах Субхану ва Таала эмне кылды? Тоолор менен тегиз кылып жашаганга шарт түзүп берди. Мына ушуну Аллах айтып атат: "Ва жа'ала фиха равасия мин фawqiha." Үстүнөн тоолорду эмне кылды? Мык кылып, кагып силерге бердик дейт. "Ва барака фиха." Субханаллах. Жана Алла Таала айтат: "Ал жерди силерге берекелүү кылдык" дейт. Жерди берекелүү кылган зат ким экен? Аллах Субхану ва Таала. Ошон үчүн жер берекелүү. Береке. Алла Таалам ушул инсан үчүн берген нерселердин ичиндеги, берекелердин ичиндеги эң чоң нематы бул жердеги береке. Жердин берекеси Алла берген чоң немат. Себеби Кур'ан-ы Каримде Алла Таалам "Ва барака фиха" деп атат. Ага биз берекет бергенбиз дейт. Ал берекеттери кандай? Кийинки аяттарда айтып атат: "Ва каддара фиха aqwataha fi 4 ayyam." Кейін Алла Таала эмне кылды дейт? Акват куттун жамы, кут деген азык. Азыктарды биз өлчөп койдук жердин бетиге 4 күндө дейт. Азыр айттык, эмне кылды? 4 күн жерге кетти, 2 күн асманга кетти, 6 күн кетти. O 4 күнү билип алгыла. Бул 4 күн баягы 2 күнү башында болду, жер жаралды, андан кийин суммастава илассама, түшүнүңөрбү? Асман 2 күндө жаралды, андан кийин кайра жерге келет. Хадисте келет бул.
Keyin kayra kelgenden keyin ошондо канча күн болду? 4. Биринчи жаралды. Алла таалам keyin кыймылдагандан keyin ага эмне кылды? Тоолорду койду. 2 күндөн keyin эмне кылды? Ва каддара фиха акватаха. Keyin эмне кылдык дейт? Ал жерге бүт азыктардын бардыгын өлчөп, берекелип кылып койдук дейт. Субханаллах. Адам затына, жаныбарларга эмне керек болсо, бүт барыны Аллах субхана ва таала жерден жараткан. Адам да жерден жаралган, жаныбар да бүт бардыгынын рызкыны Алла таала эмне кылган? Жерге койгон. Ошон үчүн эң берекелүү нерсе эмне экен? Жер. Адам затыны мисалы биз жеп аткан нан, будай, арпа, мәкә, жүгөрү, жаныбарлар жеп аткан нерсе, чөптөр, алма, өрүк, шапталы, не болсо болсун бүт баары каяктан келет? Жерден чыгат. Алла таалам жерден кылган. Ушундай кылган Алла таалам жарымын сен жейсин, жарымын малың жейт. Будай эгесин, будайын сен аласың, аны саманын малың жейт. Жүгөрү эгесин, мәкә эгесин, мәкәсин сен жейсин, паясын ким жейт? Малың жейт. Малың жейт. Демек Аллах субхана ва таала ушундай зат не кылган? Бүт баарын эсептеп алып койгон. Аны мал жейсин, түшүп калган кумдарды не жейт? Тоогуң жейт, андан калган куртка муска жейт. Кыскасы бүт баарын Алла таала мукаддара фиха акватаха. Баарынын не рызкысын Алла таала мукаддар кылып жазып койгон. Кыяматка чейинки адам заты үчүн, жаныбарлар үчүн бүт бардыгыны байлыкты Алла таала жерге койгон. Кыяматка чейин канча адам келсе, баарына жетет, ал түгөп калбайт. Адамдын рызкысы түгөлгөндө, дүйнө бүткөндө ал бүтөт. Ага чейин бул Алланын казынасы жерден чыга берет. Жерден чыга берет. Адамдар ойлойт, вай ачкачылык болуп кетет, жоголуп кетет, курчулук жок. Ал рызкың барбы? Сен жашай бересиң, чыга берет, Алла бере берет. Алланын кудурети ушундай кылган, рызкын Алла таалам чачып, ар жерге ар түрлүү кылган. Жер бетинин бир жери суук, бир жери ысык. Bir jeri kаттуу, bir jeri жумшак. Туурабы? Жердин ушундай кылган Аллах субхана ва таала ва каддара фиха акватаха. Мисалы кээ бир жерде будай пишат, кээ бир жерде пишпайт. Кээ бир жерде алма пишат, кээ бир жерде пишпайт. Кээ бир жер өтө суук, эчтеке болбойт. Кээ бир жер өтө ысык, гүрүч, дарбыз, алма бүт бары пишат. Ва каддара фиха акватаха. Аллах эмне кылды? Коотуну, азыгыны мукаддар кылып жазып койгон, өлчөп койгон. Ошого жараша гана ал эмне болот? Жүрөйт. Демек, Аллах субхана ва таала жер бетинде инсан үчүн керектүү болгон нерсенин бүт баарыны жерге таркатып жаратып койгон. Ар бир мамлекеттин өзүнө жараша рызкысы бар, өзүнө жараша мөбө жемиши бар, өзүнө жараша немелери бар, өкүмдөрү бар. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Аллах субхана ва тааланын кудуретин карагыла, Алла эмне кылды? Биздин тамак аштын бүт бардыгы жерден чыгат болгондар. Жеген күрүчүң, ашың, наның, башкасы бүт баары кайдан келет экен? Жерден. Андан сырткары Аллах субхана ва таала чоң кендерди дагы ушу жерге жараткан. Нефтиң жерден чыгат, газың жерден чыгат. Алтын, күмүш, көмүр, сымап, сурма, кымбат таштардын бүт бардыгын кени каякта? Жер. Ушунун бар жерден чыгат. Асмандан түшүп койбойт нефт. Асмандан түшүп койбойт ал газың. Түшүнүңөрбү? Демек, Аллах субхана ва таала ва каддара фиха ва барака фиха ва каддара фиха акватаха. Береке берип, бүт баарын өлчөп койгон деп атат Аллах субхана ва таала. Ошон үчүн бул жер туугандар Алланы берген эң чоң берекелүү махлугу. Буну биз үчүн жараткан. Биз үчүн жараткан. Түшүнөсүңөрбү? Ушул жердеги бүт махлук бардыгы биз үчүн жаралган Аллах субхана ва таала. Демек, жер бетинде канча инсан болсо, канча жаныбар болсо, канча курт муска болсо, суудагы канча балык болсо, куруктукта канча жаныбар болсо, бүт баарынын рызкысыны Аллах субхана ва таала жерден берет. Мына ушуну Аллахым баяндап атат. Ва жа'ала фиха равасия мин фawqiha ва барака фиха ва каддара фиха акватаха. Көрдүңөрбү? Береке берди, жана алардын оокаттарыны, тамактарын дагы өлчөп койду. Фи арбаати айям. Канча күндө? 4 күндө Алла таала баарын чечип койгон. Ошон үчүн биздин тагдыр, өлүм, жашоо, рызкыбыз бүт бардыгы лаухул махфузда жаралган, жазылган.
Lauhul mahfuzda жазылган бардыгы рызкысы. Сен не жейсиң, не жейм, ким не жейт, канча жашайт жазылган. Ошону Алла Таала айтат, бүт бардыгын биз өлчөп койгонбуз. Fi arba'ati ayyam, 4 күндө дейт. 4 күндө Алла Субханаху ва Таала бардыгын не кылган? Жаратып койгон. Жер ушундай немат. Алла Таалам жерди өтө жумшак да кылган эмес. Өтө жумшак болсо батып кетесиң. Өтө катуу да кылган эмес, таш сыяктуу. Аны кассаң касканга болот, казасың, эгин эгесиң, башка кыласың. Өтө жумшак да эмес, өтө катуу да эмес. Түшүнүңөрбү? Балким Алла Субханаху Таала эмне кылды? Бул жерди бизге ыңгайлуу кылып жаратып берди. Мына ошону Аллах айтып атат: "Ва барака фиха ва каддара фиха акватаха фи арбаати айям." Алар эмне кылды? Алардын оокаттарыны, азыктарыны 4 күндө жаратты. Саваан лиссаилин. Саваан лиссаилин деген эки манасы бар балдар. Муфассирин эки манасын айтат. Биринчиси бул саваан лиссаилин деген суроочулардын суроосуна барабар деген сөз. Бул аяттын мазмунунда балдар еврейлер келишет. Еврейлер келип яһудилер пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурашат. Асман, жер канча күндө жаралган деп. Асман, жер канча күндө жаралган дейт. Демек бул суроосуна караганда Тавратта же Инжилде ал баяндалган. Ошон үчүн келип сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул аяттан айтат, 6 күндө жараткан айтып берет. 6 күндө жаралганын айтып берет. Түшүнүңөрбү? Ошону Кур'ан айтып берет. Сава ал-лиссаилин. Бул суроочулардын эмне болду? Жообу аларга дал келди деп атат. Сава барабар болду деп атат. Түшүнүңөрбү? Алар ойлоду эле, пайгамбар башка айтат, жок. Алардын китебинде маалыматы кандай болсо, ошолордун маалыматына туура дал келген маалыматты Аллах айтты деп атат. Сава ал-лиссаилин. Bir manası mufassirinler şunu bayandaydı. İkinci manası, bu acayip manası, sabah lis-sailin degen manası, bu ne jerdin beti büt barına, suraganların barına birday degen söz. Köpçülük mufassirinler uşu mana aytat, jerdin beti suroочулар üçün barına birday. Emin jerdin betinde Allah Teala kafir, fasık, musulman, jakşı, jaman, salih, facir de bölbeydi. Sava'an lis-sailin. Түшүнүңөрбү? Бул Аллахтын берген нематы, бул некен lis-sailin каддарага болот дагы, ат болот, эмерот, мутаалык болот дагы. Ошол рызкыны Аллах Субханаху ва Таала эмне кылды? Бардыгына бирдей кылып койду. Бул дүйнөдө Аллах Таала ким не сураса, ошону бере берет. Не аракет кылсаң бере берет. Сен кафирсыңбы, мусулмансыңбы, фасыксыңбы, жакшыбы, жаманбы карабайт. Dünya ушундай нерсе, ким нени сураса Алла бере берет. Саваан лис-sailin. Каддарага не болду? Мутаалык болду. Түшүнүңөрбү? Ал эми ахирет андай эмес. Ахиретти Аллах Субханаху ва Таала бир гана кимге берет? Мусулмандар үчүн. Худал лин-нас. Вал акибату лил-муттакин. Акибет муттакиндар үчүн гана. Subhanallah. Allah barısı nasip kılsın. Alemi dünyada bilip algıla Allah'ın erecesi büt barına verir. Şonun için görüp otağız. Dünyada kim yaşasa büt paraslar bolu, başka bolu. Allah barına verip geliyor. Belki Müslüman karaganda kövrük de verip otat. Sava al-lis-sailin. Bu rızkın neken bardığına birday. Kim kalasa alaversin. Kim kalasa anı koldan öğretsin. Demek Allah Subhanahu wa Taala ne kıldı? Asman жерди жаралганды айтып атат. Ne kıldık deyt? Ana biz yarattık. Аларга тоолорду оңоштурдук, береке бердик, рызкыларын, азыктарын өлчөп койдук. 4 күндүн ичинде сава ал-lis-sailin бул тамак аш бүт баарына бирдей дейт. Ким кааласа ошонун алдына берсин. Summa stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhan. Keyin Allah Taala ne kıldı? Kast kıldı, irada kıldı asmanda. 2 gün öttü. 2 günden keyin Allah Taala ne kıldı? Asmanga irada kıldı. Vahiye duhan, asman ne? Tütün ile. Asmanın jaralışı, ne başında al tütün keyfinde olgan. Tütün süretinde olgan. Azırga şehir, azır dile okumuştular asmanın tütün deydi. Alıştığa çoğu tütün deydi. Vahiye duhan başında olgan. Başında tütün olgan. O şol tütünde Allah Subhanahu wa Taala ne kılgan? 7 kavat asmanga aylandırgan. 7 kavat asman al çoң немеден турат? Kavat asman. Biriге biri байланышпайт, мындай тийбейт. Аралыгы өтө алыс. Анын жисими бар, анын денеси бар. Ал катуу бир махлук. Түшүнүңөрбү?
Kээ бир адамдар ойлойт, азыр деле ушундай адамдар бар, асман жок, мындай эле кете берет дейт, түтүнгө кете берет. Андай эмес. Асман бар. Биз көрүп аткан, жашап аткан асман биринчи асман. Низаму шамси, биз күн системасынын астында жашайбыз. Ошол күн системасынын астындагы асман бул биринчи эле асман. Андан сырткары 7 асман бар. Түшүнүңөрбү? Анын үстүндө арш. Түшүнүңөрбү? Эң чоң махлук арш. Демек, Алла Таала эмне кылды? Суммастава илас-сама. Кийин Алла Таала эмне кылды? Асман жаратканга жаратканды ирада кылды. Вахия духан. Асмандын кейфияти кандай экен? Духан. Түтүн абалында болгон. Түтүн абалында болгон, сайял болгон, учуп турган ошол нерседен Алла Таала асманды жаратты. Кийин айтты: "Ва кала лаха ва лил арзи ития тауан ау карха." Алла эмне деп атат? Кийин айтты: асманга, жерге силер келгиле мага, баш ийгиле. Келгиле мага тауан, өзүңөр баш ийип. Ау кархан, өзүңөр баш ийбесеңер, мажбурлап келебиз деди. Қалата атайна та'i. Экөө тең жооп берди. Биз өзүбүз баш ийип келебиз деди. Баш ийип сиздин кызматыңызга келебиз деп Куранда Алла Таала айтты. Демек, асман жер Алланын махлугу тугандар. Асман жер Аллага баш ийет. Асман жерде дагы шуур бар, сезим бар. Биз аларды сезбейт дейбиз. Жок, булар сүйлөбөйт гана. Ошон бардын сезет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тоодун үстүнө чыкканда "Ускун я Ухуд, фа инна алейка набийюн ау сиддикун ау набийюн сиддик ва шахид." Ухуд кыймылдаганда айтты: Ухуд, токтоп тургун" деди. "Сенин үстүңдө пайгамбар турат, сиддик турат, шахид турат" деген. Саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар хитап кылдат кимге? Тоого. Ошон үчүн тоо, таш тугандар буларды акылсыз деп экели, акылы бар. Булар сүйлөбөйт. Булар сүйлөй турган күн келет, ал ахирет. Ахиретте сенин пайдаңа, зыяныңа ушул жер бөлүп өтөт. Иза зулзилатил арду зилзалаха ва ахрajаtil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Xabarni aytadi. Bi anna rabbaka wahalaha. Rabbing ne dedi? Vahiy kıldı. Aytkın dep. Ошон үчүн бул тоо, таш, жер, асман тугандар бүт бардыгы бул сезими бар махлук. Ал сезет, тили жок эле сүйлөйт. Ошону эч ким көргөн жок, эч ким дебегиле. Сага ошо вакафа биллахи шахидан, ошо Алла шахид дегенде эле ошол тоо жетет, таш жетет. Тоодосун эч ким жок деп күнөө кыла бербе. Ошол тоо, ошол таш турган жериң бөлүп өтөт. Ушул ишти кылды, жаман ишти кылды деп бөлүп өтөт. Алла сактасын. Ошон үчүн Куранда Алла Таалам асман менен жер жаратып, бүт баарын жараткандан кийин айтты: "Ития тауан ау карха." Ыктыяр берди башында. Кааласаңар өзүңөр ыктыяр менен келгиле. Кааласаңар ыктыярсыз келгиле деди. Қалата атайна та'iin. Көрдүңөрбү? Ал экөө эмне деди? Атайна та'iin. Баш ийген абалда келдик деди. Я Раб, биз сизге баш ийебиз, баш ийген абалда келдик деди. Демек, махлуктун баары тугандар некен? Алла Таалага баш ийет. Башка чарасы жок. Бардыгы Алланын өкүмү менен гана чыгат. Демек, Алла субхана таала эмне кылды? Асман жери жаратты. Асман жаралып аткан учурда вахия духан, ал түтүн абалында болгон. Кийин Алла Таала түтүндөн ушундай чоң бир мейкиндик асманды, чоң бир кабат асманды жаратып койду. Табаракаллаху ахсанул халикин. Андан кийин эмне болду? Фақадахунна саб'a самаватин фи яумейн. Көрдүңөрбү? Асманды ирада кылды, жана асманды жаратты дейт. 7 кабат кылып фи яумейн. Канча күндө? 2 күндө. Башында жерди жаратты, кийин яумейн асман, кийин кайра яумейнде жер. Ошондо канча күн кетти? 6 күн. Фақадахунна саб'a самаватин фи яумейн ва ауха фи кулли самаин амраха. Жана Алла Таалам ар бир асманга өзүнүн буйругун берди. Ар бир асман өзүгө тиешелүү буйруктар аткарат. Ва ауха фи кулли самаин амраха. Ар бир асманга эмне кылды? Өзүнүн буйругун берди. Ва зайянна as-самаа ad-dunya bimasabih. Жана биз көрүп турган асманды эмне кылдык дейт? Музайян кылдык, коозоп койдук, чырайлуу кылып койдук, масабих, жылдыздар менен. Жылдыздар менен чырайлууладык. Ва хифза, ва хафизнаха хифза. Бул эмне бол? Мафул мутлак, фе'л махзуф. Жана аны сактап койдук дейт. Шайтандын жамандыктардан сактап койдук дейт. Шайтандан Алла сактап койгон.
Zalika taqdirul azizil alim. Мына ушул күчтүү Алланын тагдыры. Мына ушул күчтүү Алланын өлчөмү. Алла Таала мушуну жаратып, бардыгын өлчөп, не кылды? Өз ордуна коюп койду. Демек туугандар, Аллах субханала ва таала мына ушул асманды 7 кабат кылып жараткан. Биз күтүп турган жашоо, мына асман дүйнөсү бул низамы шамси деп айтылат. Низамы шамси дегени күн системасы. Биз ушуну гана көрүп түшүнөбүз. Күн системасы өзүнчө бир алам. Ошонун ичиндеги бир кичинекей жылдыз бул жер. Асмандагы толтура планеталар бар, бардыгы күндүн таби. Күн ушундай нерсе, бизге эки нерсени Алла Таала күн аркылуу берет. Биринчиси жарык берет, экинчиси жылуулук берет. Жарыкты дагы күндөн алабыз, жылуулукту дагы күндөн алабыз. Түшүнүңөрбү? Анын тегерегинде толтура өзүнүн жылдыздары бар. Анын чегин эч ким билбейт. Чегини жаралганын эч ким билбейт. Албетте бүгүнкү күндө окумуштуулар изилдеп отуруп, асман жердин жаралышын эсептеп отуруп, 5 миллиард жылга жакын дешет. Жаралышка, жердин асмандын жаралганына 5 миллиард жылдын тегерегинде болуп калды деген болжолдор айтышат. Эми бул болжол Алла өзү билет. Андан көп болушу да мүмкүн, андан аз да болушу мүмкүн. Бир ана Аллах билет, андан башка эч ким биле албайт. Булар бирок өзүнүн меси менен, болжол менен 5 миллиард жылдын тегереги болду деген сөздөр айтышат. Аллах алам кандай болбосун. Фaqadahunna sab'a samawat. Демек биз көрүп турган асман бар тургандар. Ал жөнөкөй түтүн эмес. Түтүндүн ичинде Алла Таала эмне кылган? Башында түтүн болгон, кийин аны жырым кылып, жисим кылып жараткан. Ал 7 кабат. Андан кийин биздин дүйнөбүздү Алла Таала жылдыздар менен, ай менен, күн менен, башка планета менен, космос менен не коозуп берди. Алар бизге жарык да берет, жылуулук да берет. Залика тaqdirul azizul alim. Мына ушул күчтүү болгон Аллахтын кудурети. Түшүнүңөрбү? Мына ушул күчтүү болгон Аллах субханала ва тааланын кудурети. Эки аятта Аллах субханала ва таала өзүнүн кудуретин тааныткандан кийин эми мындай деп атат. Fa in a'radu. Эми кафирлар, мушриктер, Курайш кафирлары баш ийбесе, faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'ad wa samud. Көрдүңөрбү? Не? Сен айткын аларга, мен силерге Ад менен Самуд коомуна келген чагылган азабынан коркутамын деп коркуткун деп атат. Эми баш ийбесеңер, силерден алдыңкы Ад, Самуд деген коомдор болгон, алардын келген азап силердин башыңарга да келет dedi. Түшүнүңөрбү? Ал коомдор кандай болгон? Азыр Куранда Алла Таала өзү баяндайт. Аларга кандай азап келген, аны дагы Куранда Аллах айтат. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. صاعقة ne degeni? Saika деген балдар чагылган деген сөз. Чагылганды билесиңерби? Ошол асмандан заматта түшөт, заматта адамды өлтүрүп чыгат. Күгүзүп жок кылат. Saika бул дагы Алланын неси азабы. Чагылган азап. Көп жерде чагылган түштө өлүп калды, күйүп кетти деп угасыңарбы? Бул азап. Алейхи билlah, Алла сактасын. Ошону айтып атат Алла Таалам, эгерде алар баш ийбесе, аларга айткын, силерге Ад менен Самудка түшкөндө чагылган азабы түшүп калышынан эскертип коркутамын деп атат. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. سبحان الله. Эми кийинки аятта Аллах эмне болду? إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. Аларга пайгамбарлар келди. Келип алардын астынан, артынан өтүп бардыгын айтышты. Алла дегеле таухидке келгиле чакырды. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. Баягы сөз. Алар айтышты, эгер Раббыбыз кааласа, анда бизге эмне кылат эле? Фериште жиберет эле. Адам кылып кеткесип силерди жибериптир. Биз ишенбейбиз сага. Бизге фериште келсин дейт эле. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Açık aytып атат. Биз силерге ишенбейбиз. Кафырбыз. Силердин айып келгениңерге, пайгамбар болуп келгениңерге ишенбейбиз. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. Эми Алла Таалам Ад менен Самудду баяндап атат. Ал эми Ад эмне болду? فاستكبروا في الأرض بغير الحق. Жердин бетинде эч бир акысы жок эле кибирленишти дейт. Tekebir kibirlenişti, жердин бетинде эч бир себеби жок. وقالوا من أشد منا قوة.
Kibirleri. Görüngörбү? Bizden ötkön күчтүү жок деп атат. Bizden ötkön күчтүү mahluk жок деп атат. Себеби Аллах субхана ва таала буларды аябай күчтүү кылган. Muarrixinler, tarixçiler aytат, dünyada Ad qavmuday күчтүү mahluk kelgen emes deyт. Boyları uzun, аябай uzun. Ошон үчүн азыр карасаңар, кээ бир тоолор бар. Мына Ad qavmu балдар булар араб болгон. Араб болгон. Же Ad менен Самудту Куранда көп айтат, себеби булар араб болгон булар. Ошон үчүн арабтардын мисалын Алла Таала арабтарга берип атат. Ad qavmuга Худ алейхиссалам келген. Самуд qavmuга Салих алейхиссалам келген. Булар араб болгон. Бул Ad qavmu Хадар Маут бүгүнкү күндөгү Яманда болгон, Яман тарафта. Самуд qavmu Хижирде болгон, Шам тарафта болгон. Түшүнгөрбү, азыр Саудияда. Ошол жактарда булар жашаган. Азыр ошол жакка барсаңар, азырга чейин көрөсүңөр, бүгүнкү күндөгү баягы эмеге барсаңар, Урдунга көрөсүңөр. Урдун мамлекетине барсаңар, чоң тоолорду кесип, оюп, ошолордо жашаган. Алла Таала буларга келбетти, бойду, сулуулукту, күч кубатты берген. Ушунча күчтүү болгон тоолорду алар казып, үй кылып алган. Азыркы заманда биз кыла албайбыз аны. Техниканын заманында кыла албайсың. Ушундай күчтүү болгон. Ошон үчүн алар эмне кылды? Өзүнүн күчүнө ишенди. Ошон үчүн айтышты. Эмне деп айтышты? Алар мындай деп айтышты. Ва қалу ман ашадду минна кувва. Бизден өткөн ким күчтүү деди. Эч ким күчтүү боло албайт. Дүйнөдөгү эң күчтүү биз деди. Аллах эмне кылды? أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. سبحان الله. Алар ойлонушпайбы, карабайбы дейт. أن الله الذي خلقهم. Алар жараткан Аллах هو أشد منهم قوة. Аларга караганда Алла миллион эсе алар күчтүү деп. Сени жараткан Аллах да, асман жерди жараткан Аллах да. Анын алдында сен кыпынчалык күчүң жок. Ушуну Аллах айтып атат. Ал жараткан асман жерди жараткан зат Аллах, Аллах эмне? Алардан караганда өтө көп күчтүү. Хуа ашадду минхум кува. Ва кану би аятина яжхадун. Алар эмне кылды? Кубат күчтүүбүз деп отуруп, биздин аяттарга ишенген жок, инкар кылды. Ишенишкен жок дейт. Эми күчтүүбүз деген Ад коомду Аллах Таала кантип талкалады? Аллахнын кудретин карагыла. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. Көрдүңөрбү? Биз жибердик дейт аларга боронду. Желди, шамалды, боронду, сар дегени суук боронду жөнөттүк. Fi ayyamin nahisat, берекесиз күндөрү. Манхус күндөрү. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. Бул дүйнөдөгү азапты тартсын. Бул дүйнөдөгү кордук азабын тартсын деп. Вала азабул ахирати ахза. Алем ахиреттин азабы bundan да распагылатыган жаман нерсе. Вахум ла юнсарун. Аларга эч качан жардам берилбейт деген аят. Көрдүңөрбү? Аллах субхана ва таала булар ушунчалык кибирленип, мен кана ким мага чыгат деп атканда, Аллах таалам көзгө көрүнбөгөн шамал менен гана такалап койгон. Кана мага деди, көзгө көрүнбөгөн шамал келип аларды не кылды? Кур'ан-ы Керимде Аллах таала айтат: "Саб'a лаялин ва саманiyata ayyam." Bir cuma şamal болот. Sab'a layal ve samaniyata ayyam husuma. Fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiya. Түшүнүңөрбү? Не кылды Аллах субхана ва таала аларга 7 күн, 7 түн, 8 күн шамал жиберет. 8 күн, эми bir жума деген сөз. Bir жума эмне болот? Толук шамал болот. Каттуу суук шамал. Алар тоңуп, биринин үстүгө жыгылып, отундай болуп жайнап калып жердин бетинде. Ушундай чоң деген, мен кыймын деген махлукту Ад коомун Аллах таала эмне кылды? Шамал менен жок кылып койду. Мына ушуну Аллах баяндап атат. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. Аларга эмне кылдык дейт? Биз жибердик каттуу шабалды, каттуу борошонду. Fi ayyamin nahisat al-manhus күндөрү. Манхус деген берекесиз деген күн. Берекесиз күндөрү. Бул 3-күнү күнү башталган, 3-күнү күнү түгөгөн. Bir жума болгон. 3-күн деген түшүнөсүңөрбү? Yomul arbi'a. Çarşembe күнү. Çarşembe күнү баштап шамал, азап. Кийинки çarşembeде бүткөн.
Bir cumanın içinde Allah Teala'nın бүт бардығын тоңдырып, улатып, не қылды? Теп-тегіс қылып талқылап қойған. Алламен ойнауымыз керек туғандар. Алламен ойнауымыз керек. Мына осыны Құранда Аллах айтып отыр. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. Көрдіңдер бе? Манхус күндері. Бірақ манхус күн бұлар үшін балдар. Күнде ашқы күн манхус емес. Біз үшін бар берекелі күн иншалла. Бірақ алар үшін тарихта не болды сол күн манхус болып қалды. Ошол үчүн Алла Таала айтат: "Фи айямин нахисат линузиқахум азабал хизyi фил хаяти дунья ва ла азабул ахирати ахза ва хум ла юнсарун." Алем ахиреттин азабы өтө жаман деп атат. Өтө коркунучтуу, өтө адамды не жаман ахвалга алып келетиген нерсе. Ва хум ла юнсарун, Аллах жардам бербейт. Эми ушуну айтып Алла Таала айтты: "Силерде коркула. Силерге караганда чоң, бай, күчтүү болгон махлукту жок кылганбыз атаңарды. Силерди эмне болупту? Силерди жөн эле жок кылабыз" деген сөз. Кичинекей махлуктар 2 метр жетпейт, азыр адамдар 2 метр жетпейт. Алар 100 метр болгон. Эме чоң болгон. Ал менен мындай айырмасы эмне? Алла жөнүн такалап коет. Ва амма самут. Алем самут не болду? وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. عليهم ثمود аларга биз хидаят бердик дейт. Бирок алар фастахаббул ама алал худа. Хидаяттын ордуга не сокурлукту тандашты дейт. Сокур жолду, жахалатты не кылды? Өздөрү жакшы көрүп тандап алышты. Fa akhadathum sa'iqatul azabil hun. Аларды дагы не болду? Коркулаткан азап, сайыка аларды кармап калды дейт. Bima kanu yaksibun, ошол амалдарын себептүү. Самуд кауми бул Салих алейхиссаламдын кауми болгон. Салих алейхиссалам дагы далага чакырган, даятка чакырган, баягы Самуд алейхиссаламдын төсү бар. Нақаталлах ва суқияха окудуңар. Кош эмне болгон? Булар дагы баш ийбеген. Булар да кутурду, алардан кийин ушулар болгон. Булар да араб болгон. Алар да баш ийбеген. Акыры Аллах субханаху таала буларга жер титиреткен буларды. Сайыка бетте не сайыка жер титиреген, анан каттуу үн чыккан. Каттуу үн чыкканда булардын жүрөгү жарылып, кулактардан кан чыгып, атылып өлүп калган. Каттуу үн чыкканда адам баласы жүрөгү жарылып, кулагы жарылып кетет. Көрбү? Алла Таала эмне кылды? Көзгө көрүнбөгөн нерсе менен такалап койду. Бир таш менен, башка менен урган жок аны, сен күчтүүсүң гана көрчү деп. Көрүлбөгөн махлук. Чагылганда Алланын азабы, шамал деле Алланын азабы болот, үн деле Алланын азабы. Түшүңөрбү? Ал Жабраилдин үнү, менин үнү Алла өзү билет. Бир үн менен эле каттуу үн чыкты. Не болду? Жүрөктөрү жарылып, кулактары канап өлүп кетти. Жок болуп кетти. Мына ушуну Аллах айтып атат: "Ва амма самуд", биз аларга хидаят бердик. Бирок хидаяттын ордуга алар эмне кылды? Фастахаббул ама. Көрүлүктү, сокурлукту тандап алышты. Хидаяттын ордуга фахазатхум саиqa. Көрүңөрбү? Баягы үн, каттуу азап үн аларды каптады. Азап үн каптады. Бима кану яксибун. Ошол кесиптери себептүү. Ошол кесиптерге туура эмес амалдар себептүү. Ушундай болуп, аларды Алла Таалам эмне кылып талкалап жок кылып койду. Бүгүн Самуд, Ад деген тарыхта эле калды. Тарыхта эле бар. Тарыхта дагы ибрат үчүн калды. Алла иззат үчүн эмес, икрам үчүн эмес. Ибрат үчүн гана Алла Таалам калтырды. Ушундай болуп калбагыла. Силерден өткөн алдыңкы коомдор кыйын болгон, аларды талкалагандай эле силерди заматта эле талкалап коебуз деди. Бирок Аллах субханаху ва таала үммөтү Мухаммадды саллаллаху алейхи вассаламды эмне кылат? Пайгамбар урматында азап бербейт антип. Баарын жоготуп бербейт. Илгери коомду Алла Таалам баштан аяк бүт баарын жок кылып салган, бирок үммөтү Мухаммадга баардыгын кырып жок кылбайт Алла Таала. Бул Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын неси берекеси. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وأنت فيهم. Расулуллахтын берекети барбы? Алла кырып жоготпойт. Жекече азап келиши мүмкүн, бирок баарын кырып жоготпойт. Бул дагы Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын неси берекеси. Бирок алдыңкы коомдор Алла Таала бизди жок кылган. Акыркы аятта айтып атат, бүгүнкү сабактын акыркы аятты: "Ванajjayna allazina amanu wa kanu yattaqun." Жана биз иман келтирип, Алладан корккондорду сактап калдык дейт. Ошол доордо деле иман келтирип, жакшы амал кылып, Алладан коркуп, ширктен өзүнү тыйгандарды Алла Таалам сактап калган.
Бүт бардығында ереже ушундай. Алла Таалам жалганчыларды, жамандарды талкалап, барын жок кылат. Ал эми иман келтирип, жакшы амал кылгандарды Алла Таалам өзү сактайт. Түшүнүңөрбү? Алла Субханаху Таала баарыбыздын иманыбызды бекем кылсын, жакшы амалдарыбызды көп кылсын. Алла Таалам дүйнө ахиреттин жакшылыгын берсин. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта.